Atlan sizlerge çok rahmat aytabız. Şunça tuğan, şunça neme var ekensingler terip xabaraganularga çok rahmat. Allah razı olsun. Başından başlasak 2019-yılga çeyin bizde situasiya abdan жақсы болған. Жолдордо postor koyuldu, Taciklerдің balsa грузunu, kurallarını tekşerip ötüp turgan. Bir Cengiz Razakov degen vice-premier bolup gelip жолушууда пост алдырып таштады. Анысы аз келгенси Бахай деген айрузун үстүнөн тажиктерге көз карандысыз жолго протоколго кол койду. Олар кеткенден кийин 21-жылы Камчыбек Ташиев сол апрель событиясында келип, ел менен макулдашпастан эсиптеке кылбастан Капчыгайдын үстүнөн дагы көз карандысыз жолго кол кое берди. 39 protokolda besitemiz oldu. Göz karandısız. El buğa biz narazı olduk. Biz el narazı olgandan keyin Kamçыбек Ташиев başında turgan satqınlar, Tölenbaev degen komandirler bizdin Aksay menen Kapçıgaydı bir somga Taciklerge satıp kettiler. Ataylap Kapçıgay degen barıp көргөн болсоңуздар айылыбызга 4 gana ene sütü ozundan ketelek jokerdi kaldırgan avtomat menen. Aksayda daça köprünü jardırgan жердеян 4 gana joker kaldırgan. Murungu күнү Самаркандекте сүйлөп атат, менин духумам жетет, күчүмам жетет деп. Bir dağın jarдан. Çorgo menen 100'den aşkın soldat kelgen. Төрткөчөдөн өтүп барып, Раваттын белиде Жалалаттан 5 бронетехника келген, бизге киришке уруксат бербейт. Бардыңыздарбы? Тажиктер менен тил бириктирип, мен бардык күчтү алып чыгып кетем, сен Капчыгайды, Аксайды өрттөсүн, күйгүзөсүн жол сен. Мына ел ишенген Камчыбек Ташиевдин саткындыгы, чыркыраган чындык. Мына айткыла жигиттер мен деп айттым. Көрдүңөр? Мына чындыкты элге жеткирип барылар. Мына спортер менен пулемет менен атып кууп жүрөт. Men belge turib alıp, Tölenbaev komandir, жалынып атам, уруксат бер, балдарды атып таштады, өлтүрүп, өрт коюп атат десем, уруксат бербейт. Күтүп турдулар ошетте бронетехника, 100'den ашык солдат тоодун аркасында Капчыгайды атып, күйгүзүп өлтүргөнүн тамаша кылып турдулар. Мына ел ишенген Камчыбек Ташиев саткын биздин Капчыгай менен Аксайды 1 сомго сатып кетти жигиттер. Bu чындыкты Кошкор эл эмес, Кыргызстан кайерге барсаңар айта берле. Men misal үчүн ушунча 60'dan ашып 63'ке кирип, жалган сүйлөп, же бирөөгө күнөө тактым, же аркасынан неме кылгым келбейт. Бул чыркылган чындыкпы же, чындык эмесби? Бул чындыкты жеткен.